Ош гуманитардык педагогикалык институтунда жалпы жамааттын жана студенттердин катышуусунда 2020 жылды жыйынтыктап келе жаткан жаңы жыл майрамын тууралай майрамдык кече болуп, мыктыларга сыйлыктар ыйгарылды. Салтанаттын башында окуу жайдын жетекчиси Бекмурза Зулуев сөз сүйлөп, өтүп бараткан жыл боюнча кеңири баянда өттү. Ректор өз сөзүндө өлкөдө жаралган кырдаалга байланыштуу бардык иштер аралыктан аткарылып, билим берүү жана маданий иш-чаралар үзгүлтүксүз уюштурулганын белгилеп, андагы окутуучулардын изденүүлөрү, эмгектери боюнча токтолуп, жетекчиликтин атынан ыраазычылык билдирди. Элибиздин ден соолугу бекем болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун деген ниет менен 2021 жылды тосунун алдында турабыз. Урматтуу ага эжекелер, 20 жылды мен ойлойм бир эле биз эмес, көп адамзатты эскергиси келбей жатат. Эмне себептен? Себеби дегенде биз эң жакын саналаштарыбыздан, эң жакын адамдарыбыздан, жан биргелерибизден ажыраган абдан татаал, абдан оор жыл болду. Бирок ушул оор жылда ар бир инсан сынбастан, кайгырбастан, абдан бир эрктүүлүк менен кабыл алып, мына ушуга туруштук бергендиги үчүн мен бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Быйылкы жыл дагы эмнеси менен белгилүү болду, урматтуу жамаат. Быйылкы жыл окуу жай 5 жылдык мөөнөткө жаңы өзүбүздүн келечектеги иштерибизди ишке ашыруу үчүн мына бир аккредитациядан өтүү чечимине кабыл алдык. Мен бардыгыңыздарга жабыла көтөргөн иш жеңил болот деп, мен бардыгыңыздарга өзүмдүн атыман, ректораттын атынан өтө чоң ыраазычылык билдирем. Январдан баштап биз ушул аккредитацияга даярданып, биз мына декабрдан бошотуп жетише албай калдык. Январдан баштап айлыкка дагы кошулат, урматтуу кесиптештер. Азыр 13-чү айлык, анан 14-чү үйлөндө деп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз мына сталдардан дагы мен суранып атам, ремонт кылганда капиталдык ремонт кылып берели. Ал жок дегенде бир 10 жыл ичинде ал акча талап кылбасын деп атабыз. Ошол 10 жыл ичинде ошол акчаларды биз башка нерсеге жумшайлы деп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кылган ремонттордун бардыгы бул капиталдык ремонттон болуп атат. Ага кайрадан көңүл бурбайлы деп атам да. Мына ошонун экономиянын натыйжасында мына азыр дагы 14-чү зарплата кылып ар бириңиздерге 6000ден берели деп атабыз. Биз мугалим болгондон кийин эртеңки Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ушул окуу жайда бүткөн окуучу студенттерибиз мыкты окуш үчүн биз мындай ишколдук кылбаңыздарды суранам. Чыгармачылык иштешиңиздерди суранабыз. Себебинде окутулган балдар сырттан эмес, өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн туугандарыбыздын балдары. Алар жакшы окуса, алар эртең мыкты окуса, окуу жайдын имиджине дагы өтө чоң баа берилет, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен биргеликте багындыра турган иштерибиз алдыда. Дагы багындырабыз. Дагы 5 жылдыктын ичинде окуу жайыбызга 100 жыл болот. Бул деген бир кылым. Канчалаган окуу жайдын өсүп өнүгүшү үчүн канчалаган адамдын өмүрлөрү, канчалаган жылдар акты. Ошондуктан ушул 100 жылдыкта биздин дагы окуу жайдын арышы керем болуп, өзгөрүүлөргө тынымсыз багыла. Мен дайыма айтып жүрөм, биз эгерде өзгөртүүнү кылбай турсак, анда биз кетишибиз керек. Эгерде биз өзгөртүүнү кылып турсак, анда биз иштешибиз керек. Ошон үчүн Кудай кааласа шарттар түзүлүп, манайыбыздар жарык болуп, эртең уй жылын сүттүү жыл кылып тосуп, ушу уйдай эле болуп, ушу көл боло беришибизди деп мен тилектешмин. Дагы жолу байрамыбызга куттук болсун. Жаңы жыл бизге жакшылыктарды алып келсин. Эң негизгиси жаңы жылда ден соолук болсун, үй бүлөбүз менен бирге тынч болойлук, эли журтубузда, мамлекетибизде өнүгүү болсун. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздар. Аталган майрамдык салтанатта жыл ичинде эң мыкты иш алып барган жана жагдайга ылайык өздөрүнүн иш тажрыйбасын көрсөтө алган окутуучулар окуу жайдын жетекчилиги тарабынан акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Баса белгилеп айта кетсек, окуу жайдын атайын эсебинен жалпы кызматкерлерге кызматтык даражасына жараша 12500 сомдон 20000 сомго чейин 13-чү айлык маяна жана 2020 жылга каралган каражаттын үнөмдөлгөн эсебинен окутуучуларга 6000 сом өлчөмүндө сый акы 14-чү айлык иретинде берилери аныкталды. Мындан сырткары ушул эле жылдын 21 декабрында ректор алдындагы апталык кеңешменин чечимине ылайык социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө жобонун негизинде 4 окутуучу материалдык жардам иретинде 50 000 сом акча каражаты менен камсыздалып, ошондой эле аралыктан билим берүү учурунда эң мыкты видео сабактарын даярдаган 20 окутуучу аныкталып, ар бирине 10 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды.
Бул менен катар эл аралык, республикалык, шаардык деңгээлдеги сынактарга катышкан жана илимий конференцияларга активдүүлүгүн көрсөткөн, окууда мыкты ийгиликтерди жараткан 50-дөн ашын студенттерге да акчалай сыйлык, ардак грамота, ыраазычылык кат, диплом жана башка көптөгөн баалуу белектер ыйгарылды. Иш-чаранын андан аркы бөлүгү концерттик программа менен коштолуп, майрамдык ыр бийлер тартууланды. Өтүп бараткан чычкан жылы баарыбыз үчүн эч бир жылга окшобогон олуттуу оору менен коштолгон жагымсыз жыл болду окшойт. Бирок катарда ооруга чуулганып отурбай, өз учурунда ишти аткарып, эмгек жаратып койгон мыктылар татыктуу сыйлыктарына ээ болушту. Кулпунай Мамасалиева, Борон Чергешев, Мурас телестудиясы, ОГП жаңылыктары.